Вестготтордун падышасы. Падыша Аларих I. Вестгот падышалыгынын тарыхы диний күрөштүн себебинен аныкталган. Вестготтор ошол учурда германиялыктардай эле арийди ээрчигендерден эле. Рим чиркөөлөрү Иса түбөлүк жашайт деп ишенишсе, арийчилер Исаны Кудай жараткан деп ишенишет эле. Тарыхчы Джон Миддлтондун «Мировые монархии и династии» деген китебинен. Жалгыз Кудайчыл Рим императору Констанций II өлгөндөн кийин Византия империясынын бийлиги 3 кудайчылардын колуна толугу менен өтөт. Таухидти карманган христиандарга каршы геноцид башталат. 4-кылымдын аяк ченинде бийликтин балансын өзгөрткөн таң калыштуу бир окуя болот. 341-жылы ошол кездеги таухидчилердин башчысы Евсевий Никомедий император Констанций II колдоосу менен таштаган үрөөн акырындап чоңоюп отуруп, жетилип, мөмөсүн бере турган убагы келип жетет. Евсевий Никомедий өзү 341-жылы өлгөн. Анын таштаган үрөөнүнүн мөмөсүн германиялык жалгыз кудайчыл бир баатыр эле. Биз аны экиленбестен немец элинин каарманы деп айта алабыз. Анын аты Вулфила. Бул ысым байыркылардын тилинде бөлтүрүк дегенди билдирген. Бул баатырыбыз Евсевий Никомедийдин колунан таалим-тарбия алып, Европаны аралап, бир герман уруусунан экинчисине өтүп, айкелдерге эмес, жалгыз Аллахка сыйынууга чакырып жүргөн. Мына ушул себептен герман урууларына ислам дини таркаган. Үчүлтикке ынанган Византия империясынын аскери готтору жана германдык жалгыз кудайчыл урууларды куугунтуктаган. Мына ушул окуя римдиктер менен германдык европалыктардын ортосундагы узак жылдык согушка себеп болгон. Католик тарыхчы Григорий Туркстун айтуусу боюнча, бул согуштун башкы себептеринин бири диний фактор болгон. Башкача айтканда, бул согушту римдик 3 кудайчылар европалык жалгыз кудайчыларга каршы башталган. Вулфила таркаткан таухид ишеними готтордун урууларынын арасына таркалгандан кийин, аны герман уруулары Европанын бүт булуң бурчуна таркатышкан. Биз муну христиан падышачылыгы же ариан падышачылыгы же болбосо мусулман падышачылыгы дейбизби? Айтор бул Иса пайгамбар алып келген динди таза тутунган жалгыз кудайчылдар падышачылыгы болгон. Алар Аллах жалгыз, Исанын кулу жана элчиси деп ишенишкен. Алардын биринчиси Вестготтордун падышалыгы. Вестготтор падышачылыгы. Готтор чыныгы христиандыкты Вулфиланын колунан кабыл алгандан кийин, алардын арасынан Аллахтын жардамы менен бүтүндөй элинин жана жалпы Европанын тарыхын өзгөртө турган бир улуу баатыр чыгат. Ал европалык мусулман падыша Аларих I эле. Бул ариан падышасы элин бириктирип, германдык готтордон күчтүү бир армия түзгөнгө да жетишет. Анын армиясы ошол учурдагы Европанын көпчүлүк бөлүгүн ээлеп алган Византия империясына каршы тура алган. Гот арийчилер токтоосуз согуштарда Аларих I башчылыгы менен Рим империясын жеңип отуруп, тарыхта биринчи жолу Византия империясына көз каранды эмес, эгемен мамлекет түзүшкөн. Аларих I жана анын аскерлери өздөрү турган Болгариянын түндүгүнөн Европанын батышына карай акырындык менен жылып жөнөшөт. 395-жылы Грециянын борбору Афинаны колго алышып, ал жерден римдик үчүлтиктердин басымына кабылган. Көпчүлүк бөлүгү Балкандардан турган элине өздөрүнүн мурда тутунуп келген жалгыз кудайчыл динине эркиндик берет. Аларих I аз-аздан жылып отуруп, тарыхый христиан империясынын борбору Римге да жакындап келет. Бул шаардын узак жылдык 800 жыл тарыхы аралыгында ага эч бир күч басып кире алган эмес. Бул шаар жеке римдиктер үчүн гана болгон. Бул шаарга кол салгандардын баары жеңилүү ызасын тартып, кайра
артка кайтып кетчү. Бул шаарга кол салуу биздин эрага чейин 214-жылы деңизден пили менен сүзүп өтүп, Альпыны ашып келген Карфаген аскер башчысы Ганнибалга да насип болгон эмес. Римдиктер анын мизин кайтарып, аскерлерин жок кылып, Карфагенди да талкалап салышкан. Ошондуктан римдиктер Рим шаарын түбөлүк шаар деп аташчу. Бирок бул окуя 410-жылы Герман мусулман аскер башчысы Аларих биринчи келип, тарыхта биринчи жолу Рим шаарына киргенге чейин болгон. Аларих биринчи бул тарыхый шаарды колго алганда, гот мусулмандары узак жылдар бою римдиктерге тарттырып келаткан байлыктарына жетишет. Бирок Аларих биринчинин максаты Римди басып алуу эмес эле. Анын максаты мындан да жогору, мындан да баалуу болгон. Бул жеңиш менен ал римдиктердин зулумунан качып жүргөн европалык жалгыз кудайчылдарга римдиктердин коркунучунан бейпил жашай турган мекен куруп берүүнү көздөгөн эле. Тарыхта жеңилүү ызаасын тартып көрбөгөн Рим империясын колго алгандан кийин аскер башчы Аларих биринчинин аскерин Италиянын түштүгүнө Братта Римдин бийлигинде турган шаарлардын биринин артынан бирин алып эркиндикке чыгарат. Бирок бул баатыр ошол эле Римди басып алган 410-жылы Италиянын түштүгүндөгү Калабрия шаарында көз жумат. Аларихтин өлүмүнөн кийин мураскери Атаульфо гот аскерлери менен батыш Европанын булуң бурчуна чейин жетет. Ошентип, ал азыркы 6 өлкөнү бириктирген мусулман Европа мамлекетин курат. Алар Испания, Португалия, Франция, Гибралтар, Монако жана Андорра князьдыктары. Бул Ариан падышачылыгынын борбору Франциянын Тулуза шаары болгон. Атаульфодон кийин Вестготтордун мамлекетин дээрлик жарым кылымга чейин мусулман жалгыз кудайчыл падышалар башкарган. Алардын бири азыркы күнгө чейин Европа континентинде даңазалуу баатыр эсептелген Теодорих биринчи. Бул мусулман падышасынын жеке каармандыктары белгилүү англис жазуучусу Джон илхам берген жана ал Властелин колец аттуу эпопеясындагы Рохан падышасы Теодиананын образын жаратканда дал ушул мусулман падышанын жашоо образынан пайдаланган. Ошондой эле готтордун падышасы жалгыз кудайчыл Теодорих экинчи Аякс аттуу адамын португалдардын Свеф аттуу элин таухид динине чакырып, аларга да таухидти үйрөтүүсү үчүн жиберилгенин да айтып коюу ашыкчалык кылбас. Свефтер бири да калбай ислам динин кабыл кылышкан жана табышмактуу түрдө католиктерге кайрылганга чейин Португалия падышалыгы ондогон жылдар бою Ариан мусулмандыгында жашаган. Көпкө созулган изилдөөмдөн кийин бул мамлекеттин Ариан мусулмандыгын тутунган жана андан кийинки архиви жок болуп кеткени белгилүү болду. Бул шаарга католик үчүлтиктери ээлик кылгандан кийин португалдардын ата-бабасы тутунуп келген дин ал ислам дини экендигин жашыруу үчүн документтердин баарын өрттөп салышкан. Ал эми Вестготтордун падышалыгы падышаларынын бири саясий себептерден улам католикке ооп кеткенге чейин мусулмандыкта 150 жыл жашашкан. Андан кийинки үчүлтик католиктери бул мамлекеттен Ариан мусулмандарын жана еврейлерди куугунтукка алышкан. 586-жылы үчүлтик католик динине өтүп кеткен падышанын ысымы Реккарет биринчи. Мына ушул тарыхый даталарга жакшылап көңүл буруңуз. Бул мамлекеттин кулашынан 17 жыл илгери Араб жарым аралында Мухаммад аттуу бир бала төрөлөт. Бул окуядан 20 жылдан кийин дүйнө жүзүнө исламды кайрадан тарката турган адам болот. Аны ээрчигендер мусулмандар таухидти Андалустагы Вестготтор элине Ариан ислам ишеними токтотулганына 120 жыл болгондон кийин кайрадан жайылтышат. Ошондуктан ариандардын тарыхын билүү бизге белгисиз болуп жүргөн көп тарыхый табышмактардын жандырмагын үйрөтөт. Мисалы,
мусулмандардын Андалусту оңой жол менен колго алуусу. Албетте, бул Андалусту биринчи болуп ачкандардын баатырдыгын, эр жүрөктүүлүгүн эске албай коюу эмес. Бирок ислам аскеринин аздыгын көңүлгө алганда, бийик тоолуу жана чоң аянты бар Андалусту жеңил жол менен аз гана айларда колго алып, шаарларга бат эле коопсуздукту орнотуп коюу оңой олтоң иш эмес. Баарыбыз жакшы билгендей, мусулман аскерлери өлүмдөн коркпогон баатырлар болгон. Бирок бул жеңил жол менен колго алуу үчүн өз ара бири-бири менен жардамдашуу, стратегиялык келишим түзүү, саясий жана коомдук кызыкчылыктарды алдыга коюп, биргелешип иштөөгө жолтоо болбойт. Бул саптарды даярдоо үчүн Батыш булактарынан изденип жүргөнүмдө таң калыштуу бир нерсеге туш болдум. Вестготтордун мамлекети акыркы жылдарында үчүлтүк христиандардын колуна өткөндөн кийин падышалардын куугунтугунан качып, Магрибке келип жашап алган ариан мусулманчылыгын тутунган вестготтор жашаган экен. Мына ошол Магрибте жашап калган ариан вестготтору Андалусту колго алуу үчүн мусулмандарга маалыматтарды берип, жардамдарын көрсөткөн. Алардын көпчүлүгү Магрибтин түндүгүндөгү Сеудтардын башчысы Юлиянга кайрылышып, андан баш баанеге алышкан. Дал ушул Юлиян Тарик ибн Зиядка Андалусту колго алуусу үчүн деңизден сүзүп өтүүгө кемелерди берген. Бул жөнүндө кененирээк китептин башка жеринде айтабыз. Мусулмандардын Андалусту колго алуу иштерин ошол жердеги еврейлер да жылуу кабыл алышкан. Мунун себебин түшүнүү үчүн Андалустун мусулмандардын колуна өтө электеги тарыхын жакшы билүү керек. Андалустун же Пиреней жарым аралында жашаган еврейлер Андалустагы ариан жалгыз кудайчыл вестготтордун бийлигинин доорунда толук эркиндикте жашашкан. Вестготтордун падышасы Риккардо биринчи Тринатари ишенимине өткөндөн кийин үч кудай тарапкерлери Толедо шаарында бир канча диний жыйындарды өткөрүшөт. 589 3 Толедо жыйынында католиктер еврейлерге да католик ишенимин мажбур түрдө кабыл кылдыруу чечимин чыгарышат. Бул маселе ал жердеги еврейлердин кул болуп, балдарын католиктер тартып алып койгон деңгээлге жеткенде, алар башка шаарларда жашаганга аргасыз болушкан. Христиан булактарында жазылгандай, үчүлтүк католиктери тарабынан болгон куугунтукка туш болгон еврейлер мусулмандардын Андалусту колго алуусуна жана шаарларды кайтарып турууларына жардам беришкен. Ислам булактарында мусулмандар еврейлерге өздөрү алган шаарларын беришкен деп айтылат. Акыйкатта, Андалусту алууда еврейлердин мусулмандарга көрсөткөн жардамын католиктер аларды куугунтукка алгандыгынан актанышып, аларды чыккынчы катары көрсөтүү үчүн көбүртүп, жабыртып, жалган айтышкан же кылган нерселерин толугу менен төгүндөөнү каалашкан. Анткени ислам жана батыш тарыхый булактары еврейлердин мусулмандарга Андалусту алууда көрсөткөн жардамы логистикалык, жеке кызыкчылыктын негизинде гана болгонун жана мусулмандар алган шаарды кийинки шаарды алганга кайтарып турушканын айтышат. Андалуста жашаган вестготтордун канында тарыхы 150 жылдан да көбүрөөк болгон таухид каны бар экендиги аларды исламды тез кабыл алгандарына биринчи себеп болгон. Буга чейин ал жердеги ариан мусулмандары Тринитари падышалардын азабынан коркуп, таухидтин жашырып келишкендигинде эч кандай шек жок. Ошондой эле бул факт Андалус шаары мусулмандардын колуна өткөндөн кийин ал жерди 800 жыл башкарган ислам цивилизациясына жергиликтүү тургундар тездик менен аралашып кеткенин жана вестготтордун көпчүлүгүнүн исламды кабыл кылгандыгын айгинелейт. Ооба, бул диндин инсандык бийик моралдык сыпаты, аткарууга жеңил болгон мыйзамдары жана акылы таза адамдар кабыл ала биле турган ишенимдери бар. Исламды кабыл алуу үчүн анын ата тегинде жалгыз кудайчылдыкты тутунган бирөөсү болуусу шарт эмес. Инсан табиятынан өзү билбеген нерсенин душманы эмеспи?
Andalustагы Ариан мусулмандарынын тарыхы бизге кээ бир исламий жеңиштерди жакшы түшүнүүгө жардам бериши мүмкүн. Аллах баарын жакшы билүүчү. Эмне үчүн бул шаар Андалус деп аталып калган? Ошол учурда пайда болгон Ариан жалгыз кудайчылдарынын падышаларына эмне болгон? Африканын түндүгүнө Ариандардын мамлекетин түптөп, Римди басып алган европалык жалгыз кудайчыл падыша ким болгон? Бул улуу Ариан жалгыз кудайчыл падышасы римдиктердин флотунан Жер ортолук деңизи көргөн эң чоң флот жеңилип калган. Деңиз согушунун тарыхы кандай болгон? Кезектеги каарманыбыз